Тажикстандын кол салуусу учурунда тажик аскерлери Баткен районунун чек арадагы Миңөрүк айылында аксакалды мыкачылык менен өлтүрүп кетишкен. Ага 5 ирет ок атышкан, үйүн өрттөгөн. Бул жака келдик. Эки күн алып чыктык. Айтты. Бул киши өзү жакшы баса албайт эле. Балдак менен жүргөн. Инвалид. Биринчи бул кишини ушунчалык мыкачылык менен өлтүргөн. Себеп дегенде бул жакты күйгүзгөн. Бул эптеп, септеп өзүнүн жанын сактайын деп мына душка кирген. Ушул жерден алып чыктык. Мына бул жакта тартып койсоңуздар, мына кам болуп турат. 5 инвалид кишиге 5 ок аткан. Бул бутуну сындырган. 5 ок атканбы? 5 ок аткан. Бирөөсү башына, калган октор бутуна, ичине ушундай болгон. Бул аканын балдары Россияда болгондугу байланыштуу, бирок үйдө калып, эми өзү салган үйгө кичине бир балдары акча салып, кичине үйүн эми оңдоп, ошол үйдө отурган жерден атып кетти. Эми эмне деп айтышымды да билбей турам. Биз эл Кудай кааласа баарыбыз жардам беребиз деген оюбуз бар. Тажиктер айыл элинин үйлөрүн тоноп өрттөп салышкан. 50ге жакын үйүбүз күйдү. 5 машинабыз күйдү. 2 жараныбыздын бир жараны каза болду, бир жараныбыз көздөн айрылды. Анан баягы чек арачылардан дагы 1-2 киши каза болду деп угуп атабыз. Бирок эл боюнча айта турган болсом, азыркы учурда эл дагы деле кооптуу. Баткен районунун чек арадагы Миңөрүк айылынын эли окуя болгондон бери бийлик өкүлдөрүнөн кабар жок экенин билдиришти. Seler kандай? Biz 3 günden beri жатабыз азыр. 3 günden beri 3 günden. Mana hiç kim kattalardan hiç kim kelgen жок. Biz 3 günden beri жатабыз. Сиздерди ким карап атат анан? Өзүбүздү карап турабыз. Азыр hiç kim жок. Hiç kim жок. Kattalardan kelip сураган жери жок. Бу Миңөрүк деген айыл бар экен мына жерде деп, бирок халыбызды сураган адам жок. Тургундар бизге айылдын азыркы абалын көрсөтүп беришти. Миңөрүк айылынын тургунумун. Ушул жерде көчүп келгенибизге 1993 жылдан бери жашап келатам да. 25 жыл болуп калабы, канча жыл болот. Ошол ынтымакта жашап жүргөнбүз бул жерде. Жакшы жашап, коңшу мамилелер абдан сонун болгон. Биз барат эдик, алар келет эди, алды берди, саттылар. Биринчиден эң жакшы болгон. Азыр акыры энди келип аншындай Ненайдан граница чечилбеген. Биз дуалдаш границада турабыз да, ошол немеден чыр чыгып, мына ушул акбалга келип отурабыз да. Ана көрдүңүздөр, мына машина бир акабыздын машинасы эди. Ушул жерге коюп, минип кетишке мүмкүнчүлүгү болбой калды да, ташап качышка мажбур болдучу. Айыл тургундары азыр Тушкенли жака качып кеткен. Баткенде, башка айылдарга, башка жерлерге качып күнүмдүк тирилигин өткөрүп атат да. Балдар болсо стресске түшүп калган. Бетте мисалы үчүн азыр ок атуулар биринчи бул тараптан чыкты да, коңшуларданчы. Ошодон чыккан себебинен мен ошондо коңшуларыңыз тажиктер да? О да, коңшулар туугандарыбыз тажиктер да. Ошону менен бирге октор учкандан кийин анан бизге качуулар пайда болду да. Бала чаканы машинага ингизип, ушул жол менен Баткен тарапка алып, коопсуз жерге ташап келдик. Мына гараждан машина өзүнүн машинасын кулуптап, калиттап коюп, замоктоп. Россияда жүрөт, эгеси жок. Аялы бул жерде болгон. Азыр энди аялы кече коркуп, өзүн жоготуп, давление түшүп кетип, кичине лечение кылып алып барып чыгадык. Орто жашаган бала да 8 баланы багам деп, канча таптаган үйүнү мисалы көрүп турбайсыздарбы? Же өзүгө пайдасы жок үйүнү тоноп мынандай күйгүзүп кетип атыптыр. Карасаң, эч демге калган эмес. Банкалар даже мына банкаларды караңыздар. Варенье банканы көрүп турбайсыздарбы? Мына эч демге калган эмес. Даже мына күйүп жарылып жатат да. Ошон үчүн велосипедтер бул эгиз балдары бар. Мындай катарма-катарда бул чоң эмес да. Эң чоң 5-класс болуш керек да. 8. Амуллабаев Абдывахап деген акабыздын үйү. Ушул жерге ham кириштин мүмкүнчүлүгү жок экенде сырттан тартып кое берсе. Караң баары жок. Бул ham евро кылма пластик айнектер.
Бүт бойдан күйіп қалған пластик. Егерде темір болғанда қалады екен. Мына қараң. Іштеме жоқ. Жиғаштар бүт күйіліп түскен. Мына машинасы. Машина бана жүрек болчу да. Ремонт кылып, кадимгидей жүрүшкө таяр кылып, о иштеткен жок да, бирок көрдүңүзбү? Бүт күйүп калыптыр. Ал жагы те дубал турбайбы, забор. Ошонун ардагы 50 метрден кийин уже ал жагы коңшулардын эмес. Тажикстан границасы. Тажикстан границасы болуп кетет. Ошондо сиздердин үйлөрдү коңшулар эле күйгүзүп салган турбайбы? Оода анан башка ким күйгүзөт? Ошолор келди. Биз чыгып кеткенбиз бул жерди бошотуп, мына досумдун үйүнөн бир тартып койгон. Бул каякта иштейт эле, бул кандай? Бул бала үйдө. Бул бала эм Москвага барып, нече жылдан бери топтоп бүтүргөн башпанеги да. Ошону бүтүрүп канча жашабады мына. Ушул абалга келди. Жак келе берди. Мынакей достук айылынын тургуну азыр бизге айтып берип атат. Мына бул жерден өтүү болбойт экен. Мындай туктата бериң. Азыр дагы түтөп атат мына. Акбалды көрүңүздөр. Нопаз багамда, нопазчы. Нопаз багып эме. Нопаздар мына. Үчөө жок. Мынтип бакма нопаздарым бар. Мына ол жерде дагы үчөө болгон. 100 миңден 60 миң, 70 миңге чейинки багадагы нопаздарды багам да. Мына эч нерсе жок. Ана чөжө тоок калыптыр. Калган эмелер барып чечилип чыгып кетиптир. Ошол тооктар жүрөт мына. Тооктар эч керектүү нерселерди ушул жерден алып чыгып кеткен. Бул жерден эмес, дагы башка жерлерде бар да. Мына арада Тажикстан үйлөр күйгүз электен алдын тоноп, өрүккө чейин алып чыгып кеткен. Өрүк башка Дуалдын аркысы. Дуалдын аркысы Тажикстан. Дагы эмнеңиз бар эле? Мал жандыктар бар да нерсе. Мал жандык. Нердеде. Бителегенде кырачы үйлөр эми үчөөсүнү төртөөсүн бүтүрдүм эле. Мына төртөө бүттеди. Мына от калды деди. Ушунда эми материалдарды алып келдим мен. Алып даярдап койгон элек. Жок. Үй бүттү, күлгө айланды. Дагы эле түтүп атат. Канча бөлмөлүү үй болчу? 5 бөлмөлүү, 5 бөлмөлүү. Миңөрүк айылында жалпы 176 кожолук, 1000ге жакын эл жашайт.